Кол салууга каршылык көрсөтүү дараметтерин текшерүү үчүн машыгууга облустун бардык күч түзүмдөрү катышышкан. Террордук чабуулдун курмандыктарын куткаруу башкы максат. Машыгууга тез жардам, өрт өчүргүч жана милиция машиналары тартылды. Улуттун коопсуздук концепциясы боюнча президенттин жарлыгынын негизинде терроризмге каршы күрөшүү боюнча машыгуулар Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп турат. Бул күнү машыгуучулар оор кырдаалдан тез жана ыкчам чыгып кетүүгө даяр экендиктерин көргөзүштү. Республиканын ичинде ошо террористтик актылардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча жана ошолордун кесепетин жоюу боюнча атайын мамлекеттик иш-чаралар бар. Мына ошол иш-чараны бүгүн иш жүзүндө көрсөтүү үчүн Каракол шаарында командалык штабтык окуу өттү. Бул окууга бардык областыбыздын күч түзүмдөрү катышты. Бардык күч түзүмдөр ошол иш жүзүндө өзлөрүнүн баягы пландалган иштерин ошол эгерде ушундай террористтик актылар пайда болгон болсо, ошолорду жоюу боюнча өзлөрүнүн даярдыгын көргөзүштү. Акыркы мезгилде дүйнө жүзү боюнча террористтик актылар көбөйүп, орчундуу маселеге айланып бараткандай. Өлкөбүздүн ичинде терроризмди болтурбоо максатында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын терроризмге каршы борборунун демилгеси менен уюштурулган. Машыгууда барымтага алынган жарандарды куткаруу менен облустук түзүмдөр тапшырмаларды ыкчам жана бир жагдайда иш алып бараарына көңүл бурушту. Биргелешкен антитеррордук машыгуу учурунда облустук түзүм кызматкерлеринин атайын антитеррор бөлүмүнүн кызматкерлери практикалык чеберчилигин жогорулатып тажрыйба алмашты. Мындай иш-чара террордук чакырыктарга жана коркунучтарга өз убагында биргелешкен жооп кайтарууга даяр экендигин далилдейт. Талгат Токтомушев, Жанара Алмазбекова, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары.